Мен жада калса ил айда алчу эмесмин да. Мен ушул батыраак ушул тепкилейби, урабы эмне кылат сабайт, ошол батыраак бүтүп кетсе экен, өтүп кетсе экен. Башымды катчумун, денемди тосуп берчүмүн да, мындайча айткандачы. Кыргызстандагы кризистик борборлордун, психологдордун берген маалыматтарына жана өз көзүбүз менен көрүп жаткан фактыларга караганда, өлкөдө үй бүлөдөгү аялдарга болгон зордук, зомбулук азайбастан күч алып бараткандай. Мындан улам Булак KG сайты бүгүнкү чыгарылышта зомбулук көргөн аялдардын таржымалын угуп көрдү. Менин учурумда бизде жолдошмо көздө баары жайында болчу. Биз бири-бирибизди абдан сонун түшүнчүбүз. Экөөбүз тең жогорку билимдүү, бири-бирибизди абдан жакшы билип үйлөнгөнбүз да. Бирок анын эжеси кайнэжем өзү эрте турмушка чыгып, аябай кайнененин кордугун көп көрүп калган экен. Ал бизден чыгарды да. Болор болбос нерселер, майда барат нерселердин айынан эле бизге аябай кийгилише берчү. Анан жолдошум болсо же аларга тарта албай, ал башында аракет кылды түшүндүрүп айткангачы. Андан да майнап чыккан жок да, сен аял алып эмне аялыңа болуша баштадыңбы, жаңы эле баштап деген ушундай нерселер чыкты. Атын атагысы жана жүзүн көрсөткүсү келбеген бул айымдын айтымында күйөөсү чечкиндүү болбогондуктан өз апасы менен эжесине же аялына тарта албай кыйналып, натыйжада зомбулук жолуна өткөн. Мен абдан шок болдум. Мен жада калса ил айда алчу эмесмин да. Мен ушул батыраак ушул тепкилейби, урабы эмне кылат сабайт, ошол батыраак бүтүп кетсе экен, өтүп кетсе экен деп ушу анан баягы башымды катчумун, ушу башыма катуу тие албаса экен. Бетимден баягы көгөрүү неме болбосо экен деп ушу денемди тосуп берчүмүн да, мындайча айткандачы. Анан ал бир 10-15 мүнөт эле уланчу. Майда барат маселелердин эле натыйжасы бир үй бүлөнүн тагдырын талкалап коюшу мүмкүн экендигин белгилеп, жолдошу менен эки башка жолго түшкөнүн айтты. Анан ошентип бир күнү катуу сабап, биринчи боюмдан түшүп калды. Кабыргалар ирейди. Анан ошентип ажырашууга туура келди. Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматына таянсак, 2020-жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу сот медициналык экспертиза бөлүмдөрүнө кайрылгандардын саны 1700гө жеткен. Ал эми ошол эле үй бүлөдө зомбулукка кабылгандардын 180-и тез жардам кызматына кайрылышкан. Ошондой эле өлкөдө 15 кризистик борборлор иш алып барып келет. Аларга да кайрылган аялзатынын саны өсүп баратканын айтышат. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын айтымында, аларда 20 адам кызмат кылып, түрдүү жардам көрсөтөт. Кыйын абалга туш болуп кайрылган аялдарга атайы социалдык үйдөн убактылуу орун берип көмөктөшөт. Бизде 20 адам иштейт. Эки жакты алганда да, технический персонал менен психолог, психотерапевт, юрист, адвокат, социалдык кызматкерлер иштейт. Күндүр-түндүр да, тиякта жашагандан кийин күндүр-түндүр дайым алар менен бирге болот да. Жумушу соор эле. Үйдө кийген тапчыкеси менен көчөдө калдым, мына кууп чыкты деп 4-5 баласы менен ушундай же мен өлтүрөм, же мен өлтүрөт деген ушундай кайрылуу болот да. Анан ошондо ошолорго эгерде орнубуз болсо, мына биздин эмеде анан бир 20-25 эле орундук бар, бирок мамлекетте быйыл ашты, ошондой жайды да. Анан ошондой жардам беребиз. Мындай кризистик борборлорго айтылган сындардын бири үй бүлөдөгү аялзатына болгон зомбулук маселесин алдын албайсыңар деген сөздөр экендигин белгилеп, бирок ал үчүн мамлекет жана ар бир жаран иштеши керектигин кошумчалады. Ал эми жолдошунан кордук көргөм деген кийинки каарманыбыздын айтымында алгач андан мыкаачылыгын байкаган эмес, акырындап башталып отуруп чыныгы зомбулукка жеткен. Өзүмгө көрүп, прям башым менен жерге аябай ургулап эметкенде. И ошондо мындай в ответ сдачи бере албагандан кийин уже физически мен уже не могу сдачи дать. Ошондо анан түшүндүм да, кой кетиш керек депчи. Потому что же өлтүрүп салат, же мени таптакыр эле мындай билбейм, же инвалид кылып салабы. Ошо акыркы жолкусу эме болчу, катуураак болчу. Мындай уже прям муунтуп, анан жерге баш менен койгулап, чачынан жулууп дегендей
Бишкекте жайгашкан Сезим кризистик борборунун адвокаты Ракия Рахматова пандемия башталган 19-20 жылдардан бери үй бүлөлүк зомбулуктун өскөнүн жана ага карата кылмыш иши кандайча козголорун айтты. Зордук зомбулуктан да тышкары бизде деген денеге залака келтирүү деген бар. Кээ бир учурларда деген ошо жана зөөкүрлөр физикалык жактан зордук көрсөткөндө колу бутун сындырып коюшу мүмкүн, жана ошондой эле тиги денесине оор залакат келтирет да. Ошо келтирилген денесине келтирилген залакатка карап туруп анан кылмыш иши козголот. Кыргызстанда зөөкүрлөргө карата мыйзамдар жеңилдетилгенин жана алар убактылуу коргоо ордеринин шарттарында көп бузарын кошумчалады. Биздин эмнегедир мыйзамдарыбыз деген ошо зордук зомбулук көрсөткөн зөөкүрлөргө мындай гуманизация катарыбы кандайдыр бир ошо жоопкерчиликтери деген абдан мындай жеңилдетилген да. Арыз жазылгандан кийин мыйзамдын негизинде ошо зордук зомбулук көргөн келинге деген убактылуу коргоо ордери берилет да. Убактылуу коргоо ордери берилгенден ал жакта деген жазылган эмне кылыш керек, ошо жана зөөкөр адам деген үйдү бошотуп бериш керек, 30 күнүн ичинде жанагы зордук көргөн келиндин жанына жолобош керек дегенчи. Ошонун баардыгы жазылган, бирок ошого карабастан кээ бир адамдар деген албетте өзүнүн жүрүм туруму жашоосунда ошондой болуп калган окшойт. Зордук көрсөтүп жазылгандан кийин жана убактылуу коргоо ордерин алгандан кийин деле кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин кайрадан келип эле кайра эле зордук көрсөтө берет да. Ошол себептерде да албетте ал мыйзамда каралган. Эгерде ошо укук коргоо ордерин жазылган нерсени буза турган болсо, анда кайра арыз менен кайрылып туруп ал өзүнүн жазасын көрөт депчи. Бирок ал иштер деген кандай десем, мындай толугу менен камсыз болбойт да, жана кайрылган келиндерчи камсыз болбойт. Анткени арыз жазыш керек, анан кайра мунун баарын далилдеш керек, ошо деген эме тергөөчүлөргөчү. Ошондой сыяктуу көп мындай тосмо жолдору бар да. Кыз келиндердин көбү мыйзамга ишенбегендиктен арыз жазып, ишти аягына чейин чыгаруудан баш тартышарын айтат. Ошондуктан деген кээ бир кыз келиндер деген жок эжеке, анысынын кереги жок, мындай эптеп эле качып кетсем, балдарымды алып кетсем, менин жашаган жеримди билбесе деген, анткени мыйзамга деле көп ишенбейбиз. Анан тергөөчүлөр да көп учурда деген эркек адамдар болгондон кийин эжеке сен бир коюп тур, анан кечирип коюңуз, анан эмкиде да башкача болот, сөз берди, эркекче сөз берди деген сөздөр дагы ортого түшөт да. Кризистик борборлор ассоциациясынын психологу Рахат Исмаилова жардам көрсөтүүчү ыкчам топ менен да иштеп, жан кейиткен түрдүү окуяларга күбө болуп келет. Ал аялдар мисалы үчүн милицияга келип арыз жазат да, анан мен бара турган жерим жок, азыр мен үйөмө кетип калайын дегем, ал мен корком деген учурда ошол аялды биз алып туруп, балдары бир жерде болсо балдары менен кошо оокат бирдемелерин баарын чогултуп алып туруп, убактылуу баш калкалоочу жай бар, муниципальный кризисный центр деп коет, ошол жака апарабыз. Ошол учурда мисалы үчүн биз аял менен жабыркаган аял менен сүйлөшүп турганда, ар жакта күлөөсү турат да, коридордочу. Милициялар менен өзүнчө мындай операция кылабыз да, мени эптеп бир жакка алып кет, аркабыздан нечибесин деп. Кээ бир эркек күбөлөрү машинеси менен аркабыздан эметип жөнөйт да, аны биз ал жерди көрсөтпөгөнгө аракеттенебиз. Барганда айтабыз, бул жерди видеого тартып, адресин эч кимге айтпа, туугандарыңа да айтпа, эч кимди бияка чакырбагыла, билбесин депчи. Көптөгөн зомбулук фактылары сотко келип токтоп каларын, ага укук коргоо органдарынын өздөрүнүн тиешеси бар экендигин айтат. Көп учурда сотко келип токтоп калат, анткени сотко барганда сот мүчөлөрү же болбосо милиция мүчөлөрү дагы баягы кайрылып баягы жашай бер, колуңан эчтеке келбейт экен, өзүңдүн баягы жаш кезинде күйөөгө тийип алып эч кандай эмеси баягы кесиби жок, ушунча жыл үйдө отурган аялдар бар, 3-4 баланы төрөйт коюп элечи, анан колуңан эчтеке келбейт экен, баары үйүңө бар деп кайра ошону айтканда, айласы жок байкуш, мен муну балдарды кантип багамын, эч жерине батпай калат да, туугандарына да батпайт, өзүнүн эч жерге батпай, анан кайра эле кайрылат да. Ошондой мындай баягы ошолорго да айтабыз, биздин эшик дайыма ачык, кайра күйөөңө кайрылсаң деле келе бер депчи, анткени аялга деген ушул мени эту возможность надо оставить. Зомбулуктун түрлөрү экономикалык, сексуалдык, физикалык жана психологиялык болушу мүмкүн. Адистин айтымында психологиялык басмырлоо болгон жерде зомбулуктун башка түрлөрү сөзсүз кездешет. Жана мындай басымдарга чыдабай кризистик борборлорго, ошондой эле тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылуу керектигин кеңеш кылат.